жаңылыктары Ала Тоо маалымат программасында. Эгемендик алгандан бери карыздан башы чыкпаган ишкана кирешелүү тармакка айланды. Ушул жана башка жаңылыктар Ала Тоодо. Саламатсыздарбы? Студияда Канат Абазбеков алгач берүүнүн өзөгүн түзгөн окуялардан Ушкай. Кыргызстанда эгемендик алгандан бери 1 метрда рельс төшөлгөн эмес. Акыркы 2 жылда өлкө өз күчү менен темир жол салуу ишине бел байлап кирише баштады. Алдыда эл аралык ири долбоор башталганы турат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары Кыргызстандын аймактарын кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Буга чейин эл көйгөйүн угуп, аны жеринде чечүү тууралуу тапшырманы өлкө башчы берген. 77 жаштагы Ош шаарынын тургуну Мамыт Таштанов 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Астанага велосипед менен жолго чыкты. Таштанов 2022 жылыда Түркиядагы көчмөндөр оюндарына велосипед менен барып келген. Ар кандай экономикалык кризис, саясий өзгөрүүлөр жана технологиялык кыйынчылыктарга карабастан Кыргыз темир жолу иштеп та, өнүгүп та келе жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кыргыз темир жолунун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып белгиледи. Өлкө эгемендик алганы 1 метрда рельс төшөгөн эмес, бирок кырдаал 2022 жылы өзгөрүп, тармакта амбициялуу долбоорлор ишке аша баштады. Аскатбек Ташпаев темир жол тармагына иштегенине 30 жылдан ашты. 92 жылы окууну аяктары менен тепловоздун айдоочусу болуп ишке кирген. Эми жүргүнчү ташысак, аркабызда канча деген жүргүнчү вагондо беймарал уктап жатышат. Ошолордун коопсуздугун сакташыбыз керек да биринчи очередь. Андан кийинкиси, мисалы үчүн жүк ташыганда ал жүктү дагы жеткизүү жерине жеткирип беришибиз керек. 1924 жылдын 8 августунда Пишпек вокзалына луговое менен Пишпекти бириктирген жаңы темир жол тилкесинде биринчи поезд келип токтоду. Быйыл улуттук темир жолунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл толду. 1924 жылы 8 августта ошол убактагы Пишпек станциясына көптөн күткөн поезд келген. Совет маалында өлкө аймагында узундугу 425 чакырымга чукул темир жол пайда болду. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүк алганы 1 метрге да рельс узарган эмес. Акыркы 3 жылда өлкө 2 этап менен балыкчы Кочкор Каракече Макмал темир жолун салууда. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу мега долбооруна бел байлады. Темпы очень большие. Учурда балыкчы Кочкор Каракече Макмал темир жолун салуу темпы өтө жогору. Долбоордун биринчи этабын 1,5 жылда аяктап, Кочкор Макмал тилкесин баштайбыз. Дал ошол Макмалдан тарта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталат. Бул ири курулуш боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып, долбоордук ишкана ачылган. Финансы жагы да бекитилди. Биз үч өлкөнүн башчыларынын расмий старт берүүсүн гана күтүп жатабыз. Бул темир жолу менен Кыргызстанга Азия жана Европа чөлкөмдөрүнө транзиттик жол ачылмакчы. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2026 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында Кыргыз темир жолу тармагында ыраттуу реформаларды жүргүзүү аныкталганын белгиледи. Дал ошол аракеттердин арты менен мамлекет өз каражаты жана өз күчүнө таянып, ири долбоорлорго киришти. Темир жолубуз чыгашалуу тармак болуп, 1,5 миллиард сомдон ашуун суммага карыз болуп келгенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө бул темир жолдун курулушу балыкчыдан ары карай 43 километрге жетип калды. 4 миллиард сомго жакын иштер аткарылды. Темир жол ишканасынын өз күчү менен. Бул стратегиялык долбоор Кыргызстандын инфратүзүмүн гана бекемдебестен, Макмал аймагындагы темир жол бекети аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору менен байланышып, өлкө ичинде бирдиктүү темир жол тармагын түзүүдө негизги ролду ойнойт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу эл аралык ири долбоору жалпысынан 486 чакырымга созулса, анын 312 чакырымы Кыргызстанда аралап өтөт. Мега долбоордун наркы 8 миллиард доллардай деп белгиленген. Бул темир жолу эң негизгиси өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө чоң роль ойнойт. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бөлүгү болуп, Кытай менен Кыргызстандын, ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана андан кийин Иран, Түркия жана Евро биримдиктин рыноктарынын ортосунда жүктөрдү жеткирүүнү камсыз кылат. Бул стратегиялык долбоорду ишке ашыруу Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды байланыштырып, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгыш аймагына, Иранга, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага чейин жүк ташуулардын географиясын кеңейтет.
Бул жол биринчи кезекте башкалар үчүн эмес, биздин өзүбүз үчүн керек. Биз Борбор Азия аркылуу Европа менен башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кытайдын ортосунда транзиттик коридор орнотобуз. Бул экономикалык жактан пайдалуу жана геосаясий туруктуулук үчүн дагы абдан маанилүү болуп эсептелет. Ошондой эле мамлекет башчысы Садыр Жапаров темир жол тармагынын инфра түзүмүн модернизациялоого болгон аракеттерди да белгилеп өттү. Анда атайын техника паркын жаңылоо, станцияларга видео көзөмөл камераларын орнотуу, таразаларды ишке киргизүү жана башка иштер четинен жасалууда. Иш чаранын жүрүшүндө президент темир жол тармагына эмгеги сиңгендерди мамлекеттик сыйлыктар менен да сыйлады. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. Бүгүнкү күндө экономикалык дипломатия учурдун талабы. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин 1,5 жылдыктагы иш жыйынтыгын чыгарган коллегиясында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Жолугушууда мамлекет башчынын жана министрлер кабинетинин жетекчилигинин иш сапарларынын жыйынтыгы боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери тарабынан отчеттук мезгилде аткарган иштери каралды. Акылбек Жапаров министрлик ири масштабтуу инфраструктуралык долбоорлорду, энергиянын кайра жаралуучу булактарын, ири соода логистикалык комплекстерди, өндүрүш борборлорунун куруу долбоорлорун, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сактоо, Бишкек Ош шаарларындагы эл аралык аэропортторду модернизациялоону ишке ашыруу боюнча каржылоо булактарын табууга аракет жасашы зарыл экендигин баса белгиледи. Соңку 3 жыл аралыгында өлкө ичинде саясат экономикада чоң өзгөрүүлөр болду. Садыр Нуркожоевичтин саясий эрки менен экономика жаатында жетишкендиктерге күбө болуп отурасыздар. Быйыл өлкөбүздүн Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Мааракеге байланыштуу өлкөдө быйыл 100 өнөр жай ишканаларын ачайын дедик элек, азыр 136-га жакындап калды. 100дөн кем эмес социалдык объектисин ачууну мелчемдеп жатабыз. Өнөр жай, энергетика, тоо кен жана мамлекеттик башкаруу тармактарында абал кыйла жакшырды. Ишканалар ачылып, кырдаал өз калыбына келип жатат. Бюджетибиз 1,5 жылдыкта республикалык бюджетибиз 30 миллиард 400 миллион сом профицити менен чыкты. Экономиканы өнүктүрүү үчүн тышкы ресурстарды дагы тартып жатабыз. Бардык тышкы жана ички милдеттенмелерди өз убагында аткарылып жатканын белгилеп кетейин. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев баштаган министрлик менен ведомство жетекчилери Талас, Бакайата райондорунун жана Талас шаарынын тургундары менен жолукту. Анда кандай маселелер көтөрүлдү? Аймак кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Эки район бир шаардын эли катышкан жыйын дароо эле суроо жооптор менен башталды. Алгач эле аксакалдар темасын аталар айтышты. Маселе Талас шаарынын ортосуна жайгашкан аксакалдар үйү 1870-жылдары курулган. Эч качан ремонт көргөн эмес. Шаар башкармалыгына жеринден тапшырма берилди. Бюджет аз жетишпейт, бирок маселени карайбыз. Сууга БДР жана БСРларды куруу, талаларга суу жеткирүү көйгөйү да көтөрүлдү. Саат 10-да кой берет. Кичинекей БСР бар. 4-те жабат. Анан сууга казып кетет. ФПСтен 850 гектар жери бар. 33 жылдан бери бир тоголоктон албай. Бакайата айылынын тургуну таза суу тутумун айылга толук жеткирип берүү маселесин айтса, маданият үйү жок, спорт аян жок, жаңы салган мектеп курулушу четинен кетилип, балдар классырга батпаган Сары Булак, Нылды айылдарынан келгендер дагы датын айтышты. Аракчада мектеп жөнүндө тыкыр иликтеп бериңиздер. Эмне себептен ошондой болду? Балдарыбыз батпай атат мектепке, аварийный состояние. Аны жокко чыгаңыздар да чоң мектеп салып бериңиздер. Мектеп маселеси май айылынан да көтөрүлдү. Ал жакта башталган курулушу учурда токтоп турат. Деген менен жылда Таласта мектеп, бала бакчанын жаңы имараттары тапшырылгандыктанбы, бул жыйында билим уялары көйгөйлөрү азыраак айтылды. Азыркы кезде жол тармагына олуттуу көңүл бурулуп жатканына карабай, айрым жерде дагы эле болсо, бул багытта көйгөйлөр бар. Нылды, Кызыл Чарба, Көкташ, Талас, Тараз жолунун 4-чү фазасы тууралуу маселе эл тарабынан айтылды. Талас, Нылда Покровка жолу өмүрү асфальт көргөн эмес жол. Ошо жолдун былтыр 4,5 километр салынды, быйыл 7 километрин салалы деп атабыз. Жалпы 21 чакырым жол.
2-3 жылда аны салып бүтүрөлү деп атабыз. Жол темасын улай Маймак станциясынан Талас шаарына чейин темир жол салуу, Көпүрө базар Сосновка жолун куруп берүү боюнча сунуштар четте калган жок. Ошондой эле облуска анын ичине Талас шаарына газ жеткирүү талаптары коюлду. Урундуу дагы бир маселе чекемик өсүмдүгү. Тикенектүү чекемик койдун жүнүн пайдаланууга кедергисин тийгизип жатат, деди Дувандагы белгилүү ус чебер. Жүн териди кантип кармайбыз ошончо чекемикти? Ошолор өрттөлүп атат. Биринчи айыл чарба министрлиги чекемикти жок кылса. Туристтер кызыккан дегеле кыргыз сыймыгы Манасордо улуттук комплексинин азыркы абалын күйгүз айткандар көп болду. Манасордо эл үчүн каралбай калды. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы Кадыр Манасордон миң путура аратып коюштар. Кадыр ремонтко да акча бөлмөйт. Мына 95-жылдан бери, 1000 жылдан бери, 1000 жылдыктан бери бирдей ремонт болуп элек. Мурда келгенде чындыгында мектеп маселелери, бала бакча маселелери абдан көп көтөрүлчү да. Бирок акыркы убакта биз чындыгында абдан көп мектептерди, бала бакчаларды куруп жатабыз. Мындай азыраак болду да. Мына эң көп көтөрүлгөн маселе бүгүнкү күндө ушу Манас ордосу болду. 7-8 адам ушу Манас ордосу боюнча маселелерди көтөрдү да. Жалпысынан Талас, Бакай Ата райондору жана Талас шаары боюнча 68 суроо коюлду. Айрымдарына министрлик ведомстволордун өкүлдөрү жеринде жооп берсе, айрымдары дагы иликтенип такталмак болду. Салика Сариева, Калмурат Мейманбеков, Ала-Тоо 24, Талас облусу. Ал эми Лейлек районунун жана Разаков шаарынын эли менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жолугушту. Жарандар чек араны тактоо, турак жай үчүн жер тилкеси, таза суу жана сугат суу, жол маселелери, ошондой эле жумуш орундарын түзүү боюнча сунуш пикирлерин айтышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары аймактарды кыдырып эл менен жолугушуп жатат. Баткен облусуна төраганын орун басары Эдил Байсалов келди. Белгилей кетсек, жолугушууга элдин суроолоруна жооп берип, айрым маселелерди жеринде чечүү максатында тиешелүү жетекчилер жана кызматкерлер катышып жатат. Биздин Лейлек районуга бир гана тынчтык гана керек. Тынчтык чек ара маселесин тезирээк чечкиле. Калган нерсени чечсе болот. Жолугушуу суроо жооп иретинде өтүп, жарандардын көпчүлүгүнүн негизги суроосу чек араны эртерээк тактап, делимитация, демаркация иштерин аяктоо болду. Андан кийин эле эң көп берилген суроо турак жай үчүн жер тилкеси берилбей, бир короодо 2-ден 3төн үй бүлөлөрүнүн жашап жаткандыгы айтылды. Разаков кулунду жаңы салынган жолдун боюнан 600 үй бүлөгө жер беребиз дегениге 10 жыл болду. Эсептеп чыкканда ал жарды ишке киргизиш үчүн 8 миллиард сом ашык акча кетет деп өкмөттөн бизден межведомственный комиссиянын бүтүмү келген да. Себеби аяка суу киргизиш керек, жол салыш керек, инфраструктурасын. 8 миллиард сом аябай көп деп, анан биз Майтоңбос жактан Кулумдонун асылдуулугу төмөн болгон 740 гектар жерин боюнча азыр иш жүрүп атат. Сиздерге рахмат. Мында сырткары сугат суу жана таза суу, жумуш орундарын түзүү маселелери айтылды. Жарандар өзгөчө статустун алкагында жөлөк пул алуучулардын критерийлерин карап чыгууну сунушташты. Анткени бүгүнкү күндө жолдошу миграцияда жүргөндөр балдарына жөлөк пул ала албай жатышат. Ошондой эле Разаков шаарын айланып өткөн жолду реконструкциялоо керектиги айтылды. Обходной жол бар, объездной. Ошол жол уже 4-5 жыл, 5-6 жылдан бери бүтпөй атат. Ушуну карап көрүп бүтүрө турган министр транспорт барбы? Кат дагы бердим. Жакын арада иш чарасы менен Баткен областына келиңиз депчи. Ошондо ушул жердеги келип туруп Лейлектен биз баштайбыз. Биринчи бул жерде 6 километрден тышкары дагы башка жолдор дагы бар. Бүт жолдорду көрсөтүп чыгарам мен. Бир канча ошол бактар. Салтка айланган аймактардагы эл менен жолугушуу, алардын арыз муңун угуп көйгөйлөрүн чечүү өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык өтүп келет. Эл менен бийликтин ортосундагы байланыш бекемделип, көйгөйлөрдүн чечилип келе жатканы, жолугушуулардын өз натыйжасын бере баштаганы дейт төраганын орун басары Эдил Байсалов. Биздин жарандарыбыз элдик бийлик келгенине сезип, мурун ооз-эки кандайдыр бир үмүт кылса, азыр биринчи жыйынтыктар болуп, жанагындай кубанычтар, колдоолор болуп аткандыгы мени кубандыртат. Анан албетте былтыркы менен салыштырмалуу, 2 жыл менен салыштырмалуу мурдагыдай, баягыдай акыйкатсыздык болуп атат. Бул жерде бир бай же болбосо бий биздин карапайым элди тебелеп атат.
акыйкатсыздык кылып атат дегендей арыздар жок эсе. Жыйынтыктары азыр бардыгыбызды кубандыртып турат. Бүгүнкүдөй жолугушуу өзгөчө борбордон алыс жайгашкан аймактардагы эл үчүн маанилүү экендигин белгилейт элеттиктер. Көбүнесе бир топ жылдан бери көйгөйүн айтып, эч жерге үнү жетпей жүргөндөргө чоң мүмкүнчүлүк дешет. Президенттин тапшырмасы менен келип элге жолугуп турушу бул өтө жакшы негизи. Себеби ушундай жолугушуулар көп болуп, элге түшүндүрүү, элдин ичидеги көйгөйлөрүн угуп кетүү бул президенттин биринчи немеси. Кыргызстандын биринчи байлыгы алтын эмес, акча эмес, бул элдин көйгөйү. Элибиз канчалык ден соолугу жакшы болуп, жашоосу ушундай бакубат боло турган болсо, бул нерсенин бардыгы Кыргызстан жогорку даражаны алат. Бул Элек району биздин борбордон 1200 километр алыста тургандыктан кээ бир жарандарыбыз ал жакка барып өз көйгөйлөрүн айта албайт болчу. Азыр бул жерде жеринен өз көйгөйлөрүн, сунуштарын, пикирлерин айтканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин эл менен жолугушуусу эртең Кадамжай району менен Кызыл Кыяш шаарында өтөт. Миңгүл Көчөрова, Жыргалбек Абдижалил уулу, Ала-Тоо 24, Баткен облусу. Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкектин курамына кирген Новопавловка айылын газдаштырууну аяктады. Айылда жалпы узундугу 138 чакырымга созулган газ бөлүштүрүүчү тармак курулган. Газдаштыруу этап-этабы менен жүргүзүлүп, натыйжада бардык 9 тилке тең газга кошулган. Аймакта жашаган 7000 кожолук эми мурдагыдай көмүр жакпай, экологиялык жактан таза энергия булагына кошулууга мүмкүнчүлүк алды. Газ коюлган ушул жерге. Газ бул ыңгайлуулук гана эмес, күнүмдүк тиричиликти да жеңилдетүү. Эми жергиликтүү тургундар көмүрдүн түйшүгүн унутуп, мындан ары кир, ыш жана гүл менен алышпайт. Көгүлтүр отун жашоону абдан жеңилдетет жана ден соолук үчүн коопсуз. Түшүктөр эми көмүрдү ташы алып кел, жол кирези бар, гүлүн чыгар, бир адам ага занят болот да. Бул бир жака кеткенде да бир адам калыш керек, же суун төгүш керек отоплениянын. Бир жака конокко кете турган болсоң. Газда жакшы, күлчат этип коюп кете берсең да боло берет экен. Жакшы, Анан айтайын дегеним, бул биринчиден таза экен, үйүндө таза болот. Экинчиден ден соолукка да пайда экен, себеби кышында биз көмүр жакканда биздин Алтын Ордо жаңы конушу түтүн болуп, аябай түтүн болуп калчу да, дем алышта кыйын болчу. Эми Кудай буюрса, мен ойлойм, бара-бара аябай жакшы болот, бара-бара эгер элдин баары түшүнүп киргизе турган болсо, биздин Алтын Ордо таап-таза болот кышындачы. Мен ошого эле сүйүнүп атам да. Айылдын 9 тилкеси тең газ бөлүштүрүүчү тармакка кошулган. Мында жалпысынан 138 чакырым тармак курулган. Мунун артында 10 миңдеген адам натыйжалуу энергия булагынан пайдалана алышат. Айта кетсек, Новопавловка Борборгаладагы эң ири калктуу пункттардын бири болуп саналат. Анда жашаган элдин саны 20 миңге жакын. Ситуация в газовой отрасли республики более чем стабильна. Өлкөнүн газ тармагындагы абал туруктуу. Газпром Кыргызстан көгүлтүр отундун ишенимдүү жеткирүүчүсү болуп, газ менен үзгүлтүксүз камсыз кылып келет. Республиканы газдаштыруунун башкы схемасынын алкагында компания өлкөнүн газ инфраструктурасын модернизациялоонун жана өнүктүрүүнүн масштабдуу программасын ишке ашырууда. Быйыл биз 2 ири объектте Ак Босого конушун жана Новопокровка айылын газдаштырууну пландап жатабыз. Жаңы аймактарды газдаштыруу Кыргызстанды газдаштыруунун башкы схемасына жана Газпром Кыргызстан компаниясынын инвестициялык программасына ылайык жүргүзүлүүдө. Компания иштеп баштагандан бери газ 53 калктуу конушка тартылган. Натыйжада өлкөнүн газдаштыруу деңгээли 40%га жеткен. Былтыр эле шаар алкагында 12 жыл массив газовый тармактар өтүп, көп подключениялар болду. Бул биринчиден биздин энергия системага разгрузка берип атат, дефицит, кубаттуулук жагынан электроэнергия жактан тартыштыкты жоюу боюнча, ошондой эле газомоторный жактан газга өткөн көп машинелер болду. Биздин муниципалдык автобустар өттү, ошону менен көп мындай экологический ситуация жактан жакшы мындай кадамдар болду. Ошондой эле биздин муниципалдык көп котельнийлер болчу, мурун көмүр менен иштеген. Ошонун баарын газга өткөргөндөн кийин бул да бир экологияны сактоо боюнча, экологияны жакшыртуу боюнча жакшы мындай нерселер өттү, болду.
Газпром Кыргызстан компаниясы ишмердигин баштагандан бери 1250 чакырымдан ашык газ бөлүштүрүүчү тармак курган. Жаратылыш газына кошулуу мүмкүнчүлүгүнө 270 миңден ашуун адам ээ болду. Улуттук телерадио берүү корпорациясы Кытайдын ири China Media Group корпорациясы менен кызматташат. Эки өлкөнүн телерадио жаатындагы алакасын арттыруу максатында Media Hub'тын жетекчилиги УТРКнын ишмердиги менен таанышып, тараптар кызматташуу келишимине кол коюшту. Кененирээк кийинки материалда. 90 жылдык тарыхы бар улуттук телерадио берүү корпорация 6 республикалык жана 7 облустук деңгээлдеги каналдары бар өлкөдөгү эң чоң маалымат ордосу. Буга чейин Түркия, Казакстан, Азербайджан, Өзбекстан жана бир нече чет өлкөлөр менен тыгыз кызматташып келе жаткан корпорацияга бүгүн Кытайдагы 50 миңден ашык адам иштеген ири China Media Group'тун Евразия бюросунун директору Ван Бин баштаган делегация курамы келди. УТРК жетекчилиги маалымат студиясындагы түз эфирлер жүргөн биринчи студияны, миңдеген балдардын жүрөгүнөн орун тапкан Баластан телеканалын жана учурдагы Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарын чагылдырган УТРК спорт каналдары менен тааныштырды. Андан сырткары келген коноктор УТРКнын эфирдик студияларын, Миңгыял FM жана биринчи радионун студияларын көрүп чыкты. Корпорациянын концерттик студиясында Кытай делегаттарына арналган концерттик программа өтүп, анда эл артисти Саламат Садыкова баштаган бир катар өнөр адамдары кыргыз, кытай тилдеринде ырдап келген конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Жолугушуунун расмий бөлүгүндө эки өлкөнүн телерадио берүү корпорацияларынын кызматташтыгы маданият, спорт, билим берүү, туризм, ишкерлик тармагындагы бир катар көрсөтүүлөрү жана буга чейинки байланыштары тууралуу сөз болду. Ошондой эле УТРКнын башкы директору Болот Телебаев контентке кызыктуу көрсөтүүлөрдү чагылдыруу максатында келечекте кызматташа турган көп пландарды сунуштады. Кытай тарап эки телеканалдын ортосунда байланышты күчөтүүгө толук шарттар бар экендигин айтып, мындан ары техникалык жактан жана кадрдык тажрыйба алмашуу жагынан кызматташтыкты арттырууга даяр экендигин кошумчалады. Это первый визит такого высокого уровня медиакорпорации Китая. Биз биринчи жолу Кыргызстандын улуттук телерадио берүү корпорациясына келдик. Бул жактагы баардык шарт менен тааныштык. Эфирге даярдаган студиялар чакан экен. Мындан ары кызматташып дагы кененирээк талкууларды өткөрөбүз деп ишенем. Эскерте кетсек, буга чейин УТРК Кытайдын телеканалдары менен узак мөөнөттүү кызматташтыгынын алкагында Жунгого сапар көрсөтүүсүн жана көптөгөн Кытай тилинен которулган кызыктуу берүүлөрдү көрөрмандарга тартуулап келет. Андан сырткары CCTV каналы менен да алаканы бекемдеп, келишимдерди түзүп, кызматкерлер ортосунда тажрыйба алмашуулар болгон. Эми бул жолку жолугушуунун жыйынтыгы менен түзүлгөн келишимдин алкагында дагы көптөгөн көрсөтүүлөр эфирге даярдалып, кызматташтык жаңы деңгээлге өнүгө баштайт. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Алатуу 24. Башка кабарлардан. Балыкчы шаарында акыркы убакта олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Инфра түзүмү жакшырып, туристтерге жагымдуу шаар түзүү жагы жакшы жолго коюлууда. Мындай аракеттердин натыйжасында көптөн бери күткөн шаардык пляж ачылды. Бул жерде аймак боюнча эң чоң делген 300 метрлик пирс жана Венеция каналы көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Эми эс алуучулар алыс барбай, кала аймагындагы көл жээкте эле эс алса болот. Бул мечта болчу биздин кичинекей кездеги. Биз ошону 300 метрлик пирс алып атабыз. Ушундай хаусбот көлдө болбогон нерселерди биз ушу балыкча кыла алып атабыз. Анткени туризм, бул жерде туризм деген такыр жок. Болбосо көлүбүз бар. Эмнеге ушу туризмди колдонбойбуз деген идеологиябыз ошол болду. Бирден бири ушу эң дагы жакшы бир долбоор велодорожка 4 километрлик.
Эң узун пирс Валнерестин үстүндө пляжы менен ушундай бир көлдө жок нерселерди кылып атабыз. Былтырғы жылы 1 миллион 800 тегерегинде туристтер келген. Быйыл андан да көбүрөөк келип атат. Кийинки жылдарда бул цифра 2 есе 3 есе көбөйөт. Ошондуктан биз бардык нормаларды сакташ керекпиз. Экологиялык, санитарлык, гигиеналык. Ошолорду келген туристтерден талап кылып, биз талап кылыш үчүн ошолор шарт түзүп бериш керекпиз. Оштон Астанага 77 жаштагы аксакал велосипед менен жолго чыкты. Мамыт Таштанов 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн жана бул сапар велосипедист мындай аракеттин түрк тилдүү мамлекеттердин эл достугун чыңдоого арнаарын билдирди. Мамыт Таштанов Казакстандын Астана калаасына чейин 2016 чакырым жолду болжол менен 1 айда басып өтөт. Ал буга чейин да 2022 жылы Түркияда өткөн көчмөндөр оюндарына велосипед менен барып келген. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Астанада сентябрдын 8-нен 14-нө чейин өтөт. Кудай кааласа 1 айда жетем. Ошого 1 айда шашылбай жөнөш керек. Эми жолдон 1-2 Нокенден бирөө шерик болом деп атат. Эгер шерик болуп калса, Бишкектен аны күтүп алам. Анан департаменттен бир кыз шерик болом деп калды, бир орус кыз. Ошол шерик болуп калса, ошо департаменттен алып кошулуп да 3 болуп кетишиңиз мүмкүн да. Анан болбосо мен жалгыз эле жүрдүм дайыма. Сиздер бейшемби күндүн жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Бул жана башка кабарлар социалдык тармактагы Telegram, УТРК Live, YouTube, Алатоо 24, Instagram, Facebook баракчаларыбызга да жайгаштырылды. Бизге катталып маалыматтардан кабардар болуңуз. Саламат алыңыздар.